Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Менин атым Кубан Жумамединов. Бул спорт баяндамачы YouTube каналым. Дүйнөдөгү жана Кыргызстанда болуп жаткан спорт жаңылыктары тууралуу маалымат алгыңыз келсе, биздин каналга жазылыңыздар. Күн сайын дүйнөлүк жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктарды айтып беребиз. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Жоламан Шаршембеков жубайы Айханга үйлөнгөндөн кийин Борбор шаарыбыз Бишкекте той өткөрдү. Той 30 сентябрь күнү болуп өттү. Үйлөнүү үлпөтүндөгү ирмемдерди коноктор социалдык тармактарга бөлүшкөн. Олимпиадалык оюндардан келгенден кийин бир нече спортчу, анын ичинде Шаршембеков быйыл үйлөнүүнү пландап жатканын айтышкан. Бир жумадан ашык убакыт мурда интернетке Жоламан Айханды алып кетип жаткан видеосу тараган. Эркин күрөш боюнча Кыргызстан улуттук курама командасынын мурдагы мүчөсү Саякбай Усупов күрөштөн 12 жылга четтетилди. Бул тууралуу эл аралык тестирлөө агенттигинин сайтында айтылат. Маалым болгондой, ал 2022 жылдын 24 апрелиндеги кызытма текшерүүсүнөн өтө албай калган. Анын организминен драстанолон жана тренболон дарылары табылган. Ошол күнү балбан Азия чемпионатында коло медаль үчүн күрөшүп, өзбекстандык Бобур Исломовго утулган. Ал спорттон 2022 жылдын 9 июнунан тартып, 2034 жылдын 8 июнуна чейин 12 жылга четтетилди. 29 жаштагы Усупов 2021 жылы Казакстанда өткөн Азия чемпионатында коло медаль тагынса, 2022 жылы Болот Турлуханов кубогунда 2 орунду ээлеген. Эскерте кетсек, буга чейин Грек-рим балбаны Акылбек Талантбековдагы кызытма колдонгон делип 4 жылга күрөштөн четтетилген. 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатынын тандоо этабынын 3 раундунун алкагында Кыргызстан улуттук курама командасы 10 октябрда конокто Катар менен, ошондой эле 15 октябрда өз оюн талаасында Түндүк Корея менен беттешет. Жогоруда айтылган беттештерге даярдык көрүү максатында Максим Лицициндин жетекчилиги алдында курама команда 3 октябрдан тартып Сауд Арабиянын Жеда шаарында окуу машыгуу жыйынын өткөрөт. Даярдык аяктагандан кийин команда биринчи беттешке катышуу үчүн 8 октябрда Катарга учуп барат.